2 миллион. Салам алейкум. Алейкум. Как раз таңғалып келдік қамда 2 миллион 900 мың дейі үшінші болып кетті. Қаншан шыққан бұл? Бұлыр жақында шыққан, күзінде. Қандай сізден сол іштеріңіз? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Мен жаңа сізді емен ақырғы суретіңіз кірді ғой жаңа, ашықшан. Ошон неге Нурлан Насип оқыш тұрады? Қайрат Нұртасқа деп. Оқысаңыз керек, Елдің ойы ошондой екен, анан ошого жооп берип жазган эме. Негизи кандай образ эле, андай ой жок болчу да? Андай ой жок болчу, андай негизи бул жаңы клип тартып атабыз. Клиптарды бүттүк. Бул кино тасмага тартылган. Саундтрек экен да. Саундтрек болгон, анан ал жакта ошол режиссердин өзүнүн идеясы бар болчу. Сен Мирбек ичине толуп алып турсуң. Анан чачыңды өтө көтөрсөң кичине сенimiz көрсөтүп коет, анан очки кийип ал деп ушинтип айткандан кийип алган болчу. Толдуңузбу ошондо? Билбейм, кайра арыктап кеттим бирок. Жакшы. Сиз каяктан буякта? Мен силердин шефиңерге келдим. Шеф азыр бир жакта эле. Сиз эфирге кирип бербейсизби бизге? Силерге? Хорошо. Кечки бишкекке. Убактыңыз бар да? Бар. Кечки бишкекке. Уш ойдон эле чыга бересизби? Мейлі, чыгарайын, болар? Болот. Мен бір даярданбай келе алдым. Жок, нормально болот. Жүрүңүз анда. Кечки бишкекте конокто. Бакыт байке даяр болсо анда. Запись кыласыз, Бакыт байке, кеттик. Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен, сиздер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда. Мен Ганиет Жыргалбеков, Кудай буйрса, алдыда убактарды биз менен чогуу өткөрүңүздөр. Ишемби күнүнүн кечинде дегендей, сиздер күткөн конок бүгүнкү студиябыздын төрүндө отурган кезде, тактап айтканда, өзү жаш болсо дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков. Өзүңүз көзүңүз кол чаап коюңуз. Мен сизге кол чаап атам. Манайлар жакшыбы? Манай абдан жакшы. Студиядан көргөнүзгө өтө кубанычтабыз. Рахмат. Жакшы, баракелде. Кош келиптирсиз. Кыргыз элине саламдашып учурашып алсаңыз болот. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ушул 5-каналдын жалпы көрөрмандары, кымбаттуу улуу кыргыз элим жана ошондой эле Каниеттин көрөрмандары. Ушу жерин жакшы айттыңыз. Каниеттин көрөрмандары. Жакшы, баракелде. Акыркы жаңылыктан баштасак, учурда бутуңузга тийбей дегендей ушунчалык чуркап жүргөн учуруңуз экен, биз байкап атабыз. Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Жалпы көрөрмандарга айта кетсеңиз. Азыр иштер абдан көп. Азыр чыгармачылыктан тышкарыдагы өзүм жеке ишкер катары бизнес проекттерим бар. Ал ар кайсы багытта. Ошол маселелер менен азыр жакшы команданы түптөп иш жүзүнө ашырганга аракеттенип жатабыз. Ошол эле өзүбүздүн бренд, ошол кийим чыгара турган брендибизди ачып атабыз. Ошол менин лейблымда ошол жазылган, ошака караган футболкалар, костюмдар, бомберлер, спортивкалар ушундай чыгарсакпы деген идеялар болуп атат. Жакшы сунуштар бар. Анан бир гана нерсеси, кармап аткан нерсеси, дизайндар бар даяр, бизге ошол багыл материалдын сапаты жакшыраак болсо экен деп атам да. Жөнүнөн жок эле арзанына карап, кымбат сатып алып, бизнеске айландырбастан, ошону сапаттуу кылып, бул багы өзүбүздүн багыл имиджибизге, өзүбүздүн атыбызга бир дагы салым болот деген ниет менен ушундай чыгарайын деп атабыз. Кудай кааласа, азыр ошол жакында Кореяга барайын деп атабыз. Ошол жактан жакшы материалдарды алып келип, бияктан тиктиртебиз деген ойлор болуп атат. Андан тышкары дагы башка багытта да ошо продюсерский жумуштар бар. Ошол бир сыра четин чыгарып айткан болчумун. Ошо Толгон Арзыкеева, Бек Исраилов мырза айым менен жакында уже иш жүзүнө ишти баштадык. Кудай буйрса, азыр репертуарлар менен иштеп жатабыз. Андан тышкары Бек даяр болуп калды. Толгонай азырынча ошол үндү таптап, өзүнүн ошо атайын мугалимдерге барып сабак алып аткан учуру. Кудай кааласа,
Баягы биз өзүбүз кандай жолду басып өтсөк, ошол жол менен андан дагы жеңилирээк, батыраак баягы өтө турган жолдорду көрсөтсөкпү деген ойлор бар. Дагы иштер көп, себеп дегенде мен азыркы жашым мына 30-тан 32-ге толдум. Бул баягы эң эле жашоодо бышып турган убакыт экен. Ошол анан Кудай буйруса кино жаатында болобу, ал жактан дагы өзүмдүн кинолорумду чыгарып, өзүм заказ кылып, өзүм спонсор болуп, өзүм инвестор болуп дегендей, ошо жакшы мыкты адистерди ушул тармактан жумушка чакырып, чогуу бир жакшы идеяларды жаратсакпы деген, ишке ашырсакпы деген ойлор болуп атат. Багыттар көп абдан. Кудай кааласа, бир гана ушул талыкпай эмгек кыла турган гана маселе турат. Кудай кааласа, ишке ашат буйруса. Жакшы, баракелде. Анан биздин эфирдин форматы кенен кесир отуруш керек, тамашалашып, өткөн кеткен күндөрдү эстешип дегендей. Анан колдон келишинче күлүп чайнап бир кызыктуу окуяларды айтып берип отуруңуз. Анан жакында эле Дубайга барып келдиңиз. Буга чейин бардыңыз беле же биринчи жолу бардыңызбы? Дубай кандай экен, эмнелери жакты? Дубайга мен биринчи жолу барганыма жетпейт. Бирок экинчи жолу барганыма андан дагы жакшыраак болду деп айтсам болот, бир четинен. Бир четинен биринчи барганым жакшы деп айта алам да. Себеп дегенде мен өзүм 10-20 жашыма жакын баргам, 20 жашымда эле же 23-22 ушул жаштарда барып турдум да. Анан биринчи ушул чет элге, Россияны эсептебегенде, СНГны эсептебегенде, ошол чет жака чыккан шаарым ошол Дубай болуптур да. Анан пальмаларды көрбөй, тамаша деп айтып атпайсыз, тамашаны айтып кетсек болот. Биз, мен, Даниэль, Эльмира Турсуналиева, анан Канат Култаев төртөөбүз тиги жактан бир Майрам деген эжекебиз, организатор эжебиз бизди чакырган да. Анан чакырганда биз биринчи жолу баратабыз да, чет жака. Англисче сүйлөшкөн мамлекеттерге биринчи жолу баратабыз. Анан биз самолетту көрүп эле оозубуз ачылды да. Анан ал жактан ошо кинолорду көрүп, биринчи жолу отуруп атабыз да. Анан минтебиз, өзүбүздү жапай көрсөтпөй, билгиспей. Анан барганда вау деп шаарларды көрүп, кызык мындай эмоциясы билдирбей, как будто мындай шаарларга барып жүргөнсүп, ушул эле ушинтип карайбыз деп айтканбыз да. Анан кийин бияк суук, элестетиңиз, кыш, аябай суук, ошол убактарда катуу суук болуп аткан учур болчу. Анан биз самолетко түшүп алып, Шаржа деген шаарына конуп турук да. Ал деген ушу Бишкектин Кант сыяктуу эле шаар экен да. Шаржачы. Шаржага билет алыптыр. Анан биз аэропорттон түшкөндө эле мондай күлөйгөн арабтарды көрүп алып эле оозубуз ачылды да, аптанчы. Образдан чыгып кеткен. Мындай телевизордон көрүп, мындай биякта арабтарды эле көрбөйсүң да, көп деле. Мындай негрлер жүрөт, арабтар жүрөт, каралар жүрөт, ар кайсы улуттар жүрөт, ызычуу аэропортто, ысык. Ичи кондиционер, ичи жок, ысык эмес, ичи билинбейт. Анан мынтип эле байкап эле, карап эле, анан бир сыйра далдырадык да. Анан чыккандан кийин чыксак эле прям мына парга киргендей болдук да, ысык. Аябай ысык. Мен ушу гамаштарды кийип алганбыз да. Анан гамашчан чечинерге баягы чыгып алдык да, уже чыгып алгандан кийин каяктан бир раздевалка таппайбыз же туалет таппайбыз, барып чечинип салганга, анан ысып атабыз катычы. Анан кийин тиги эжекебиз дагы парковкада болуп, ушул кичине кечип калып, анан биз турабыз, монтип далдырап пальмаларды көрүп эле, жапжарык монда освещение барчы. Көчөлөр таза, бир да грязь көрбөйсүң, бир дагы лай нерсени көрбөйсүң, бүтүп эле далдырап эле карап, башка планетага түшкөндөй болдук да. Сүйлөшүп албадыңар эле антип. Анан бүт далдырап карап атсакчы, пальмалар, пальманы карачы деп, биринчи жолу көрүп атабыз дагы. Монтип карап атсак эле, Майрам эже келип калды. Ой, эмнеге карап атасыңар, баскыла бул. Сонун эмоциясы кармалбай калдык да. Анан мен бул эчтеке эмес, азыр Дубайга барганда вообще эле оозуңар ачылып калат деп атпайбы. Дубайга көрсө барбап турук да. Биз четинде эле Кантты көрүп алып эле жыргап аттырык да. Мындай чет жакта эле бир айыл шаарды көрүп алыпчы. Анан барып
көп нерселер көзүңүзгө аябай ушунчалык бир сыйкырдуу жомок сыяктуу көрүнгөн да. Ошол эле гүлдөрү, ошол эле нерселердин баары. Анан эми жаш болчук да, жашыраак болгондо бир гана шаар эмес, көз эмес, даже бир нерсени коозчо сүйлөп койсо эле ошого ишене калып эле, сонун турбайбы эле ишене бересиң. Ошол нерсеси менен баягы кабыл алуу нерсе, бүт нерсенин баары сыйкырдуу болот экен да. Ошол маалда ошонусу менен жаккан Дубайчы. Кийинки маалда арадан 10 жыл өттү, 10 жылдан ашык өтүптүр. Ошо 2007 барсам керек. 2018 болду, агачы андан ортосунда Америкага бардык, Европага бардык, Малайзияга бардык, Кытайга, тияк. Бүт жака эле барып келдик. Анан кайра Дубайда баягында эле элестетип алып турдум да. Көзүмө сыйкырдычы. Баары Дубайга жетпейт. Анан Дубайга барсак, көзүмө кадимкидей бир 10 жылдан аралыкта убакыт өткөндөн кийин Дубай кадимкидей эле мындай эле жөнөкөй эле шаардай көрүнүп калды. Жок, жөнөкөй эле шаардай көрүнүп калды. Себеп дегенде баары бир убакыт ошондо кандай айтсам, колдон эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эртерээк көрсөң ошончолук сага кабыл алымда жакшыраак кабыл алып келесиң да. Баягы анан жөнөкөй эле көрүндү, ошол нерсесин байкадым. Анан бул баары тиги жактан алыптыр, бул нерселерди бияктан алышыптыр депчи. Бирок Дубай баары бир эң эле заманбап шаарларга кирет. Бүт жактан рекорд койгон шаарларга кирет. Анысын элдин баары эле билет. Бир четтен ушу эң жаккан нерсеси ушу үй бүлөм менен бардым. Өзүмдүн апам менен бардым. Апамдын кубанып, көрүп, таң калып аткан нерселерине көрүп алып мен кубандым да. Ошо аялым да биринчи жолу барды ал шаарга. Алар дагы көрүп, ошол алардын көзүн карап атып мен шаарды көрбөй эле аларды карап жүрдүм да, мынтип. Алар кубанса, апашка кубанып атса, аялым кубанып атса, көрүп, сонун экен деп атса, алар көрүп, сонун турбайдыбы өзүндө, сонун экен деп. Ошентип, кызым болсо билбей деле калды ал, мындай. Өзү деле билбей деле калат болуш керек, бирок кийин Дубайга барып келгенде айтып жүрөт да. Канча жашта кызыңыз? Кызым азыр 1 жашка толот. Кудай кааласа, ушу 1-2 айдан эле сулас калыптыр да, мындай. 1-2 айдан кийин ошол. Ошондо кызыктуу окуялар болду. Негизинен шаар, бирок кичине кымбат шаарларга кирет. Шаарга ар кандай эс алса болот. Ушу көбүнчө орустар көп жүрөт ал жакта. Негизинен кызыктуу да эле болду. Ошо аябай эле. Жакшы, анан интернет бетине кайтсак, интернетте сиз башкарчылардан айырмаланып, баягы жалаң гана жасалган сүрөттөрдү эмес, ошол эле мындай кычырап түшкөн сүрөттөрдү эмес, мындай жөнөкөй эле үйдөн деле үйүңүз чачык турса деле видеолорду тартып сала бересиз, сакалыңыз, мурутуңуз өсүп турса деле баягы сала бересиз ошонун баардыгын. Анан көрөрмандарга мындай терсирээк тийип калат деп ойлобойсузбу? Негизинен балким терс тийиши деле мүмкүн. Бирок мен ойлойм да, биз баары бир картаябыз. Сулуулук менен же болбосо жакшынакы кооз нерсе менен көпкө кармап албайбыз. Анткени закон бар, 1000 операция кылсак деле, 1000 барып салондорго барып бетибизге массаж кылсак деле, мисалы 1000 баняга барып жуунбасак деле, баары убактысы келет да. Анан жан дүйнөңдөгү болгон нерсе менен, жан дүйнөнүн сулуулугу менен элге тартуулап, ошол нерсе менен элге жакын болгон нерсе бул түбөлүккө деп ойлойм да. Ошол эле Рыспай Абдыкадыров агабыз деле азыр өтүп кетсе деле аны жакшы көрүп, ырын сүйүп жактыргандар бар да. Ошол бул чыныгы таланттын негизги принциптеринин бири деп ойлоймун. Анан тиги деле жакшы, ал жагынан деле төп келишип турса деле көз менен көрүп суктанып дегенде, бирок ошол нерсеси бар. Анан баягы натуральный болгон жакшы го, бүт нерсечи. Өзүң кандай болсоң ошондой эле алып жүргөн жакшы го деп. Жакшы, Рыспай албетте жасалмаланган эле учурлар болот. Эми биз аракет кылабыз жакшы эле. Өзүбүз жакшы жактан көрсөткөнгө. Бирок натуральный мындай өзүбүздү жашоодо кандай болсок, ошондой көрсөткөнгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошондой көрсөткөнгө дагы
баары бир кемчиликтерибизди жаап турабыз. Ошонткөндө деле сизге ошондой сезилген күндө деле мынтип анча-мынча муруттарыбыз чыгып калып атат, анча-мынча жана үй чачык бойдон чыгарып коюп атпаймынбы, бирок андан дагы начарыраак дагы абал болот да. Аларды көрсөтө албайбыз. Ал кичине ортосун тандап эметкенбиз. Себептен эми мындай караганда эми баардыгынын эле үйү таптаза боло бербейт да. Баардыгы эле өзүнө жакын нерсени көргүсү келет. Таптаза боло берсе, бүт эле идеальный боло берсе, бул дагы чындыкка жатпай калат да. Чындыкты көргөн адам ишенет, баары эле жазат. Биздин үйдө деле ушундай. Биздин үйдө эле ушул музыкалар, ушул кичинекей балдар ушул ырларды угат деп. Эми ошондо негизгиси эми уят нерсени көрсөтпөсөк эле болду да. Ошо. Көрүнбөй эле койсун, кээ бирлерди чыгып кетип атат мына. Эми ал деле айла жок болуп кетет. Эми ал курдоомат деп коет да. Ал өзү каалабастан баягы подстава дегендей. Ушундан Кудай өзү бетин ары кылсын. Анан дагы бир суроо бергим келип атат. Жогоруда айтып өттүңүз, Рыспай Абдыкадыров атабыз жөнүндө кеп кылдыңыз. Анан азыркы жаш муундардан, улуу муундардан көбүнөн сурап калганда, көбү менен маек куруп отуруп калганда Мирбек Атабековдун чыгармалары өтө жагат. Мирбек Атабековдун ошол күндөр жаңырат кезинен бери билем дегендер бар. Анан азыркы биздин чыгып аткан ырчыларга салыштырып, Мирбектин ырлары ошол эле тарыхта калып атат, жаңы ырчылар ырдап чыгып атат деп атат, жаңы жаш ырчылар ырдап чыгып калып атат. Анан бул сиздин ырларыңыздын баягы бир гана угуп калып калбай, ушул элдер жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алыш үчүн кандай аракеттерди кыласыз? Кандай сыры бар болот экен? Эми мен айта албайм, анчалык деле ошончолук баягы эл кабыл ала турган деңгээлге жеттим деп айта албайм. Кемчиликтер көп, аябай. Ошол эле айрыкча ушул тексттерге байланыштуу да, сөзгө байланыштуу кичине аксайбыз. Баягы ушул эгерде убагында көбүрөөк китеп окуп, баягы кыргызча көп адабий китептерди окуганда балким жакшыраак мааниси бар ырлар чыкмак эле да. Анан кээ бир жерден акындарга кайрылабыз, жазат, оңго туура келбей калат. Ушундай кичине кыйынчылыктар болот да. Бирок адам убакыт өткөн сайын кичине тажрыйбага өзүнө көп эметет экен да. Өзүнүн баягы сунушу же болбосо ошо өзүнөн өзү баягы талабы күчөйткөн. Ошол менен сапат пайда болот да. Азыркы убакытта ошол эми ошол бышкан убакыт келди. Ушул баягы сапаттуу ырлар жазып, ошол элге жага тургандай, түбөлүккө ала тургандай убакыт эми келди деп айтам да. Анан өтүп кеткен нерсеге албетте эстеп туруш керек, тарыхты окуш керек дегенде, бирок өзүмдүн кылган иштеримди кайра артка барып көргүм келбейт да. Эч убакта кызыккым келбейт. Мен бул нерсе менен мактангым келбейт, балким бул туура эместир, бирок болгон ишти ал болду, аны кайра албайсың. Мени кызыктырган нерсем бар, келечек. Ошол эле. Жакшы, баракелде. Эми биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолорубуз да өтө көп. Ошонун алдында сиз менен бирге көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү максатында кичине оюн кылабыз. Оюндун алдында сурагым келип атат да, азыр жаш жаңы чыгып келе жаткан ырчылардын арасынан кимдерди мындай баалап ырларын угуп каласыз өзүңүз, машинада ыңылдап, өзүңүздүн ырларыңыздан тышкары? Жаш ырчылардан көбү жакшы аракет кылышат бизде. Бизде эми жакшы ырдаган балдар көп. Анын арасынан кимдер бар эле? Мисалы, Курмангазы Азыкбаевдин Нурсултан деген баласы бар. Ошону ырдаган жагат. Бек Исраилов жагат, албетте Бек Исраилов. Продюсер да күчтүү дейсизби? Эми биз жагымден продюсер болдум. Үнү аябай сонун болгон үчүн иштешин деп атабыз. Толгон Арзыкееванын албетте жагат. Биринчи өзүмдүн балдарымды макташым керек да. Калганын айтам дейсиз. Анан кийин жакшы ырдагандардан ушул баягы элге жакшы жеткирип, жакшы баягы композитор катары, жакшы обончу катары мен Нурлан Насипти жактырамын. Баягы жөнөкөй элге ылайыктуу ырлар жазат. Ошонусу менен ал өзүнүн чөйрөсүндөгү ошол айрым баягы
конкуренттерине байланыштуу Нурлан фаворит деп айтсам болот да. Себеп дегенде анын негизги эме куралы бул обон чыгаруу эме жөндөмү бар да. Ошол нерсе аябай эме экен да. Артистке чоң бир түрткү бере турган аябай негизги эмес экен да. Фундамент экен. Себеп дегенде көп ырчылар бар, үнү абдан сонун, Нурландан да сонун үндөр бар. Нурландан да мыкты ырдагандар бар. Бирок алардын өзүнүн багыл обон чыгарып өзүнө ылайыктуу, үнүнө ылайыктуу ырды жазуу или тандап алуу деген жөндөмү жок болгондуктан кийин ошо ийгиликке Нурландай жетише элек да. Менден да жакшы ырдагандар бар, ачыгын айтканда. Бирок ошондой эле жанагындай обон жагынан, репертуар жагынан багыл кичине сезимдер дал келбейт да. Сизден жакшы ырдагандар деп кимдерди айта аласыз? Менден жакшы ырдаган балдар, диапазону күчтүү балдар деп айтсам болот. Кимдер бар? Мисалы, эми Айткым келбей атат. жок, айткым келбей атат деп койбойм да. Тамаша. Мен ойлойм, мисалы Омардын үнү жакшы. Омардын үнү меникинен да күчтүүрөөк. Да ким? Мисалы Кайрат Примбировичтин үнү жакшы. Анын үнү бийик. Дагы кимдер бар? Гүлжигит Калыковдун үнү жакшы. Булар мисалы мага жарашпаган ырлар болсо менден жакшыдап коет. Мисалы башка бирөөнүн ырлары болсочу. Мага өзүмө жарашкан ырды албетте, мисалы алар ырдалбайт. Поэтому ар биринин өзүнүн эмеси бар да, багыл. Жөндөмү, өзүнүн изюминкасы бар. Өзүнүн багыл ошол Мерседес менен Лексусту салыштырган болбойт да. Бирок мен айтып атканым баягы технический жактан, диапазон жактан мисалы Омарды мен күчтүү ырчы катары элестетем да. Аны мен бизде мурда эле жаңы баштап жүргөндө эле байкагам. Анан ошол бул жерде мактанганда эмес, ошол Нурлан мисалы ал жана ошо өзү ыр чыгарып өзүнө үйүнүнө ылайыктуу ырлар жазып алганы ошол менен айырмаланып турат деген мааниде айтып атам да. Балдар деле балдардыкы дагы жакшы ырларды жазат. Кээ бир учурларда баягы ыр үнгө жарашпаган учурлар да кездешет да. Анан бирок алар деле досторум, азыр мен интервьюну көрсө эртең мени сабашат, бирок чыдайын дейсиз. Мейли чыдайын, бирок эл билип коюш керек менин оюмча. Ошол. Жакшы, баракелде. Анан тойлорго барганда ошо сахналаш мырзалардын, айымдардын ырларына сиз деле бийлейсизби? Эл менен чогуу биригип, мындай туугандардын тойлорунда ырдабай эле жөн эле отургандабы? Баягы чыгып эл менен чогуу. Мисалы азыр тойлордо Нурмат Садыровдун Торгоюм деген ыры популярдуу, мисалы үчүн ошол ырларга. Билебиз, албетте. Азыр мындай кылалы деп атабыз. Биринчи оюнубуз азыр сиздин кулагыңызга наушник салабыз. Наушниктин ичинде Нурмат Садыровдун Торгоюм деген чыгармасы кетет. Ошону угуп ырдашыңыз керек. Ошону ээрчип чогуу ырдашыңыз керек. Бирок өзүңүз билесиз да, кулакка наушник салгандан кийин бияка үн башкачараак чыгат. Мейли. Аракет кылабыз, колдон келишинче. Анда эмесе Мирбек Атабековдун аткаруусунда Торгоюм чыгармасы. Эмеси барбы, сөздөрү? Торгоюм. Сөздө ошол оюндун кызык жери артынан ээрчиппи, же билген жеринен мен бул эски чыгармада. Ошонун үстүнөн эле ырдашым керек. Мен бул ырдын сөзүн билбейм да бага. Билген жерден. Билген жерден, Анан ошо эрте алдын ала айтып коеюн да бага. Куда түшүп коеюн дейсизби? Сөз билбейт экен деп, так кичине. Баягы защита да. Азыр кайра башынан баштайбыз. Чок ырдайсыз. Sensin benim torgoyum, lalan özden korgoyun, aşkına suğuna bozdan kordoyun. Ley, la 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 ley, Leyla, la 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 ley, ley ley, la 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 ley, la 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 ley, la 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 ley, la 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 ley, Bütelek la 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 ley, la 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 ley, yeah.
Sensin menin torgoyum, suuk көздөн коргоюн, ысыгыңа, суугуңа коргоюн. Sensin menin torgoyum, коргоюн, суугуңа тоңбоюн. Ысыгыңа, суугуңа тоңбоюн. Sensin menin torgoyum, olgaным. Gözüme koyun, Болжайын. içinde koyun, çıkında kanattığını korkmayın. Söz bilmetke be. Sözlerin kişine görsek жақсы olmalı. Dağılanış gerek mi? Bir kuple. La 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 sensin benim azı türgünüm. Эксклюзив вообще. Атайын қойып сыңар торғайымды. Sensin benim torgoyum, zarkırap, Hey hey hey. Жақсы. Жаңы сөздер қосылып кетті, бирок намалай деген. Азыр мындай кылабыз, кийинки оюнубуз болсо, кайрадан эле наушник менен болмокчу. Биз айткан сөздү сиз кайталашыңыз керек. Бул оюндун болуп келип атканда 5 жылдын жүзү болуп калды. Дагы эле кылып келатабыз бул оюнду. Бул жерде силер бул оюнду патент кылып алышыңар керек экен, ата туурагандары көп болуп кетти. Туурап атышат, патент деп. Кеттик анда эмесе. Пауза кылбайбыз. Колдон келишинче башка вариант болсо деле айта беребиз. Жалпак. Жалпак. Чапалак. Жалпак. Чырпык. Жалпак. Шапалак. Жалпак. Шапалак. Жалпак. Чап. Жалпак. Тапалак. Жалпак. Байпак. Жалпак. Жалпак. Жал. Жалпак. Тура. Жакшы. Мирбек. Байпак. Мирбек. Бапылдак. Мирбек. Бетпак. Жок. Бетпак экенин билбейм мен. Мирбек. Мирбек. Тура. Жакшы. Чөмүч. Чолпон. Чөмүч. Шопур. Чөмүч. Чөмүч. Тура. Баракелде. Жалбырак. Шапылдак. Жалбырак. Жалмач. Жалбырак. Жаргалчак. Жок. Кийинкисине өтө берели. Жомок. Торпок. Жомок. Төмпөк. Томпок. Жомок. Торпок. Жомок. Чөмүч. Жомок. Көпөлөк. Кийинкисине өтө берели. Сагыз. Кийинкисиби? Сагыз. Жаңыл. Сагыз. Алма. Сагыз. Тамак. Чайна. Сагыз. Чайч. Эт тартты эле. Кийинкисине өтө берели. Мугалим. Будай. Бурчак. Бутак. Мугалим. Болду эми. Мугалим. Мугалим. Тура. Жакшы. Фонограмма. Фонарик. Фонограмма. Фа. На. На.
Грамма. Грамма. Фанат. Грамма. Фана. Фазы тур эле? Назы тур эле? Грамм. Грамма. Фонограмма. Туура кыйкырбай эле сүйлөйбүз. Тур эле? Жаздык. Осият. Жаздык. Жаздык. Ой койчу. Кандай? Жаздык. Эс алуу. Жакшы, наушник чечиңиз. Жаздык болчу. Жаздык беле. Азыр мындай кылабыз, кийинки оюнга өтөбүз, так эле наушник менен бул оюнубуз. Азыр мындай кылабыз, кийинки оюнга Катып чыгат экен. сиз ооба же жок деп гана жооп бересиз. Мен суроо берем, ооба же жок деп жооп бересиз. Мейли. Кеттик. Жакшы адамсызбы? Жок. Аялыңыз сиз жакшы көрөбү? Жок. Ортодо сүйүү барбы? Жок. Жок. Өзүңүздү сыйлайсызбы? Ооба. Жакшы. Чачыңыз Гужумпиондукуна окшошпу? Ооба. Жакшы. Сизди чыйылла ырдайт деп айтат, Жок. Жакшы. Кайрат Кыргызга окшошойн дейсизби? Ооба. Жакшы. Уйсаганды билесизби? Ооба. Аялыңыз билеби уйсаганды? Ооба. Жакшы. Экөөлөп сайт экенсиңерди эки жагына отуралы. Жок. Мындай кээде ичип майрамда болгон күн болобу? Кээде болот да. Жок. Такыр ичпейсизби? Ооба. Бирок аялыңыз ичип келип сизди сабайт болуш керек, Ооба. Дубайга барганда сизди ошол аялынан таяк жабат эле келди дейт, Ооба. Муну эми баягы наугат эле ооба же жок деп беришим керек экен да. Кыргызстанды жакшы көрөсүзбү? Жок. Буюрса продюсер болом деп атпайсызбы? Көп акча алдыңызбы? Ооба. Өзүңүз ырчылык таштайсыз, Ооба. Жакшы. Наушник чечиңиз анда, Ооба. Чечпейсизби? Чечиңиз, наушник чечпейсизби? Ооба. Чечиңиз. Наушник чечиңиз. Өтө жакшы оюн болду. Эфирден көрөт экенбиз да. Жакшы. Бирок аялыңыз мындай токтоо эле көрүнөт го. Аялыңыз жөнүндө да сурасам. Ушундай болобу кээде? Мен түшүнбөй калдым, эмне жөнүндө суроолордучу. Жакшы, азыр болсо мындай кылабыз. Сиздин алдыңызда маска турат. Масканы саласыз. Азыр болсо сиздин алдыңызга бир нерсе коем. Ошол нерсени кармалап көрүп эмне экенин табышыңыз керек. Мейли, ушундайбы даже. Кармалап көрүп, жандуу болушу мүмкүн, Көзгө жансыз болушу мүмкүн, аркандай. Мен корком андай. Андай жаныбарлар жокпу чыгып. Тиги чыгып кеткенби? Колдон келишинче жакшылап аракет кылыңыз. Сиз тага берсеңиз болот. Уясына кирип кетиптир. Ото. Ылдыйраак кылыңыз кичине. Биз масканын сырын билебиз. Ушул мындай бакалар жокпу? Ошондо бакалар Бака өлүп калган. Кумурска дегендер жокпу? Жылан вообще жоготпогула. Апай жылан болбойбу? Жылан эмес. Жылан менин фобиям да. Акырын колуңузду акырын таштап, Каяка таштайм. Болбойт. Чычканбы? Чичтебейби ушул? Жок, чичтебейт, оозун байлап койгонбуз. Перчаткалар бар мында. Болбойт. Ачпаңыз. Болбойт. Башка ойнойлу. Эфирдин кызык жери жалпы 6 миллион кыргыз эли. Мен корком мындайлардан.
Болбойт. Кандай кылам? Какып барам. Мен жаны жок бул нерсенин. Жамды жок. Жансыз, жансыз өлүп Мен калган. не алам азыр? Какты карам? Кармап көрүңүз, ушул жерде турат. Алдыңызга Карта. койдум. Бул мындай эле мягкий кружка экен. Же чычканбы? Же бир эме экен мындай эле. Уктоот. Муну не экенин айтышым керекпи ошондо? Уясына кирсип койбой. Жансыз. Жансыз экен. Болду да, эле кандай кылам? Айтышым керек. Айтышыңыз керек эмне экен? Бул деген ошондо ошо буттары бар экен. Эмне? Бул эки бут экен, эки колу. Бул деген эмнеси бул? Уят ал. Тамаша. Кандай болуп кетет? Болду эми алчыгын кечке кармабай. Жок, мондай болгондо эмне болуп кетет ошондо? Жумшак оюнчук деп эле койгула. Мына могу жерде эки кулак экен. Мурду болуп калган. Бул эки бут болуп калат экен, Бул эмне уят болуп кетеби? Эки куйрук экен бул. Койругу туура. Бут экен. Эмне? Бул эмне болуп калат ошондо? Койругу. Мына могу куйрук экен. Койругу. Эки буту мына. Мурду. Кана бияндо буттары? Могу эки буту. Куйрук экен. Мурду экен, мурду чоң. Күчүк го дейм. Күчүк. Күчүкпү? Насарокпу, насарок эмеспи? Ачып көрсөңүз болот. Ат турбайбы? Кийинкини катабыз. Чечпей туруңуз масканы. Чечпей турам. Ат экен да? Башкача ат экен. Экинчиси азыр настоящий болуп кетиши мүмкүн да? Көрүп калган окшойсуз, Жок. Көргөн жоксузбу? Азыр. Бирок кичине кыргыздар жестокий приколдорго жакын эле кичине мындай ойлагыла. Корком да мындайлардан жандай. Жаныбарлардан коркуп кетем мен. Эмне болуп кетти? Ойлаңыз. Бул что-то влажный болуп атат го эле. Тарелка, тарелка. Тарелка салып кой, уясынан чыгып кетти, абы чыгып кетти. Бай эме экен. Жакшы экен. Бул эме экен. Пластилин го дейм, Я мармеладпы? Жок, Пластилинден жазалып калыптыр мындай эле жөн эле. Пластилин эмес. Лай. Жок. Лай же ошо пластилин сыяктуу эле көрүнүп турат. Көз ачыктар сүйтүп аткансыз. Кармап. Бул жөн эле ушул бир мындай эле оюнан чыгарып бир нерсени эметип коет да. Жок. Эстекендер түшүндүрбөйт. Түшүндүрөт. Түшүндүрөбү, Жеп көрдүңүзбү? Жок, ошон кандайчы анда эмне болуп калат, эки буту болуп калса. Могу жакта. Жок. Башы буту анан биякы эмне болуп калат? Жок, эмне экенин табыңызчы. Эмне экен? Неден жазылган? Пластилин эмес. Бул пластилин болушу мүмкүн да, эмнелер бар эле. Ошондой сыяктуу материал да. Ылай болушу мүмкүн. Бул илгертелине бар. Чопо, чору, чопо. Жок. Ылай. Жок. Сиздин үйүңүздө бар бул нерсе. Менин үйүмдө бар бу даже. Эмне экен бул? Мен билем. Ар бир үйдө бар. Тамакко дейм, тамакта турат. Пюре эмеспи? Жок. Камыр да бул. Камыр. Баракелде. Камыр турбай. Болгону үчүн чыгарып койгон. Дагы кийесизби? Болду. Бүттү. Же кийип отуруп турасызбы? Жок. Жакшы, эми Чечкенде кичине спокойнораак болот экен. Тынчыраак болот экен. урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бир тынуу бар. Тынуудан кийин Мирбек мырзага келген, көрөрмандардан келген суроолорду өздөрүнө жеткиребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Чыңгыз Айтматов Ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн студияда конокто Мирбек Атабеков. Азыр болсо биз келген суроолорду четинен баштай берели. Мирбек байке, саламатсызбы? Сизди аябай жакшы көрөм. Ырларыңызды сүйүү угабыз, алга деп мээрим деп жазган экен. Өз дарегине жеткирдик. Бул жөн гана калбыт элек экен. Аялыңыз керек. Аялыңыз. Мээрим деп турбайбы? Рахмат деп коем. Аялыңыз жазып калабы ушинтип? Астында мээрим десе. Жакшы. Мирбек Атабековду мекенибиздин номер 1 ырчы мырзасы деп билем дейт. Ар бир ырыңыз хит болот. Ушунча энергияны кайдан аласыз деп жазган экен бул жерде. Нурзат деген замандаштан келиптир. Рахмат. Энергияны жаратылыштан аламын. Энергиянын бар экенине ишенемин. Энергияны ушул намаздан аламын. Энергияны ушу Алла Тааламан сураймын. Энергияны эң негизги энергия ушул намаз, анан кийин энергия ушул ушундай жылуу сөздөр энергия, кол чабуулар, шылып мен тууралуу жакшы сөздөрдүн баары эле энергия да. Жакшы, кийинки Нурлан деген замандаштан келген экен. Мирбек байке, сиз менен сыймыктанабыз. Ушунчалык атактуу болсоңуз да бир калыпта жүрөсүз дейт. Жылдыз оорусун кантип жеңип кеттиңиз дейт. Жеңдиңиз беле? Негизи мен жылдыз оору эмне экенин деле түшүнбөйм да. Бул адам көп кетти деген нерсени билдирет да. Бул нерсе бардыгында эле бар. Негизи бирок чынын айтып келсек, аз ойлонуп көрсөм, эл эч ким тааныбайт. Ошондо сен багыл жөнөкөй эле адамсың. Эл тааны баштайт, бардыгын мактайт, адам өзгөрөт. Анан убактысы менен деле ырчы болбосоң деле, башка саясатчы болсоң деле, алар деле жылдыз оору менен ооруйт да. Кабинетиңизге биз жаздырып коюңуз, бул маселени чечип бериңиз деп канча адам кайрылат. Алар улам элди улам суранган баарына жетише албай, анан алар дагы элди өз ыктыяры менен кээде кабыл албай калгандыктан аларкы да жылдыз оору деп эсептелип калат. Меники деле балким көбүнө көңүл бурулбай калгандыктан, убакыттын жетишсиздигинен кээ бир адамдар үчүн жылдыз оору менен ооругандай балким сезилиши мүмкүн. Балким чынын деле жылдыз оору менен ооруп жүрөмүн. Аны өзүм айта албайм, билбейм. Анан кайсыл убакта ооруп калгам, кайсыл убакта оорубай калгам деген өзүм анализ бере албайм. Анан бул нерсе жооп бере албайм. Аябай кыйын суроо да. Бул нерсе башка бирөө деле толук маалымат бере албайт деп ойлойм да. Буну бир гана бериши мүмкүн, мен энем бериши мүмкүн. Бир тууганым бериши мүмкүн. Себеп дегенде мени толугу менен 100% билет. Кандай болуп жүргөм, эмне болуп кеткем, эмне болдум, кандай мамиле жасадым, мурда кандай мамиле жасасам, кандай ошо арада болгон окуялар менен байланыштуу себеп менен, ошол себеп менен бөлөкчө мамиле жасай баштасам, энем айтышы мүмкүн да. Себеп дегенде мен энем айтса ишенем. Анан башкаларга дагы мен анализ бере албайм, укугум жок. Анан бул суроо негизи өтө мындай мен үчүн Кыйын суроо бул. Аябай кыйын суроо да. Анан мурда тамашалуу иретте айтып койчумун, жылдыз оорусун жеңиш үчүн убагында таблеткаларды ичип туруш керек депчи. Жылдырацит дегенби? Жылдырацит деген. Ошол. Жакшы, баракелде. Суроолор көп, жетишкенге аракет кылалы. Мирбек байке, сиз мыктысыз, ар тараптан деген экен. Камшат менен Тыңда мени деген дуэтиңизди качан кыргызча версиясын уга алабыз дейт. Рахмат. Мыкты деп айткандар мыкты деп ойлойм да. Ошол мыкты эмести деле мыкты деп айткандар мыкты. Ошон үчүн рахмат сизге. Анан Камшат менен кыргызча версиясы ушул казакча версиясын чыгарганбыз. Анан кыргызчасын ошол маалда эле жазганбыз. Баары дап-даяр. Баягы концертке кичине алек болуп атып, убагында чыгара албай калдым. Бирок азыр кичине казакчасынан кичине элдер тажап атканда, уже баягы модадан түшүп баратканда кыргызчасын берейин деген ой бар болчу. Ошол эми убакыт келди. Эми кыргызчасы менен кайра дагы жарыялайбыз, кайра дагы интернетке киргизебиз. Кудайым буйруса эртең бүрсүн кайра кыргызча дагы ырдаган версиябыз чыгып калат. Бирок аны ошо Казакстандын бир телеканалдарында ырдаганбыз.
бирок толук дагы ушул аудио версиясын чыгара элек болчубуз, ошо чыгат буюрса. Жакшы, баракелде. Кийинки суроо, байкашыбызча интернетте көп рекламаларга тартыла бербейсиз дейт. Эмне үчүн тартылбайсыз? Көп киреше алып келбейби же ставкаңыз кымбатпы деп сураган экен. Болушунча эле биз бул жагынан дагы көңүл буруп атабыз бул жагына. Биздики мактангандай эмес, позициябыз башка. Биз бардыгын комплексин алып келебиз. Бир гана Инстаграмга чыгарып коюп, анан Инстаграмга ошол чыгарганыбызга канча төлөйсүз дегенге биз кошула албайбыз. Андайды биз оюбуз башка. Биздики ошол эгерде компания менен бир келишимдер болсо, ошол жагына фотосессиясы кирет, аягына видео роликтери кирет. Ошол андан тышкары жанагындай башка бир чоң бир массалык концерттер болсо, ошол жактагы выступлениялар кирет. Анан ошол Инстаграмдагы жанагы рекламалар кирет да. Анан бир гана Инстаграм эмес, башка да YouTube болот, башка дагы баракчалар болот. Ошолор менен чогуу биригип, анан ошол менен чогуу келишим түзөбүз да. Ошону биз баягы 10-20 ар кайсы компаниялар менен иштеп чыгарганда, майда бара чыгаргандан көрөк, биз үчүн бир компания менен толугу менен 100% толук кандуу иштегенибиз биз үчүн эме оңураак. Бул жерден убакыт дагы азыраак кетет. Жакшы, баракелде. Суроолор ушунчалык көп келди, бирок убакыт учкан куш экен. Биздин көрүүчүлөргө кийин келгенде да калган суроолорго жооп бересиз. Азыр болсо эфирдин аягында бир сизден жандуу бир чыгарма болсун, бир куплет. Андан кийин жыйынтыктайлы. Кайсы чыгарманы өзүңүз каалаган бир чыгарманы? Рахмат, мен сиздин сөзүңүзгө толугу менен кошулгум келет, жана ырдап берейин, уруксат болсо. Туулган жерди сагынуу деген чыгарма. Бул чыгарманы тиги биздин улуу урматтуу сыйлаган Керим Турапов агабыз ырдайт бул чыгарманы. Кылымдардан кылым картып, кызыл суунун суусу агылып, балжыттанган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагынам, жүрсөм дагы алыс арадан, ата журтум кетпейт санамдан. Акыл айтып асыл кеп айткан, ата журтум эстеп сагынам, балалыгым эстеп сагынам, апам жапкан нанды сагынам. Баракелде. Эң сонун сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтын болгон убактыңызды бөлүп келгениңиз, жалпы кыргыз элин сыйлаганыңыз деп түшүнөбүз. Сизге эркин микрофон анда. Чоң рахмат, эфириңиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым эле ушул бизди, кыргыз элибизди, бир гана кыргыз эл эмес, ушу чет мамлекетте көрүп жаткан бардык биздин мекендештерибизди кубандырып жүрө бериңиздер. Эфириңиздерге ушул ар дайым кызыктуу эфир каалаймын. Жалпы биздин кыргыз элибизге, мекендештерибиз, сиздерге үй бүлөлүк бакыт, тынчтык жана жүрөктөгү чексиз кубанычты каалайм сиздерге. Жакшы, баракелде, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков болду. Биз болсо, Кудай буйрса, кийинки шемби күнү дал ушул убакта амандашабыз. Эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар.